Саламатсыздарбы, 11 октябрда болуп өткөн кабарлардын орчундуулары менен тааныштырабыз. Жергиликтүү кеңеш депутаттарына шайлоо декабрга белгиленди. Ал эми жогорку кеңеште референдум жөнүндө мыйзам долбоору боюнча огуу өттү. Кытайлык компаниянын машинесин тээп жүрүп сынды алган министр машинени кайра аталган ишканага тапшырды. Бул арада Франция Орусияны сындап, Сириядагы чабуулдар үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылыш керектигин билдирди. Ушул тапта Орусия Сириядагы тартуу спортуна деңиз флотун бекемдөөнү аракетин көрүүдө. Которулбай тургуздар, мунун баары алдыда. Жергиликтүү кеңеш депутаттарын шайлоо 11 декабрда болот. Тиешелүү токтомго президент Алмазбек Атамбаев кол койду. Муну менен борбордук шайлоо комиссиясына шайлоолорду өткөрүү, өкмөткө керектүү каражатты бөлүп берүү, ал эми укук коргоо органдарына шайлоолордо мыйзамдуулукту жана коомдук коопсуздукту камсыздоо тапшырылды. Кошумчалап кетсек, шайлоолор жергиликтүү кеңеш депутаттарынын ыйгарым мөөнөтү акырына чыккандыгына байланыштуу өткөрүлүп жатат. Вы знаете, что Өзүңөр билгендей, баш мыйзамга жараша депутаттар жергиликтүү кеңеш шайлоосуна өзгөрүүлөрдү киргизди. Парламенттик жана президенттик шайлоолордо колдонулган жаңы технологиялар жергиликтүү кеңештер шайлоосунда дагы колдонулат. Бул биометрикалык идентификациялоо жана добуштарды автоматикалык эсептөө. Мыйзамга ылайык ар бир шайлоо бөлүгүндө запастык шайлоо кутучасы болушу зарыл. Ошондуктан автоматикалык маалымат система комплекси биз тараптан кошумчалоолор менен толукталган. Ал ичинде кутучалар жана ага тиркелген программалык камсыздоолор. Автоматически для считывания результатов голосования. Ал эми жогорку кеңеште референдум жөнүндө мыйзам долбоору боюнча парламенттик угуу өттү. Экинчи ирет өткөн угууда баш мыйзамды өзгөртүүнү колдогон пикирлер көп жаңырды. Талкууга активдүү жарандык коом өкүлдөрүнүн чакырылбаганы нааразылык жаратты. Белгилей кетсек, буга чейин жогорку кеңеш референдум жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алган. Ага ылайык алгач референдумду 4 декабрда өткөрүү каралган. Бирок кийинчерээк аны 11 декабрга жылдыруу сунушталган. Башка кабарлардан жол жана транспорт министри Замирбек Айдаров кытайлык China Road and Bridge Corporation компаниясына таандык машинени кайра аталган ишканага тапшырды. Автоунааны жол куруп жаткан чет элдик компаниядан алып кызмат үчүн пайдалануу коомчулук арасында жемкорлук катары сыпатталган. Автоунааны China Road компаниясы 2015 жылдын июлунда түзүлгөн эки тараптуу келишимдин негизинде берилгени айтылат. Өткөн аптада министр Замирбек Айдаровдун айдоочусу менен министрликтин байкоочу кеңешинин мүчөсү Айнура Абдыраева жаңжалдашкан. Чыр Абдыраева чиновниктин кызматтык унаасын сүрөткө тартканынан улам чыккан. Белгилей кетсек, бул жорукту коррупция катары сыпаттаган депутат Бакыт Төрөбаев кызматтык териштирүү жүргүзүүнү жана Замирбек Айдаровду убактылуу иштен алууну өкмөткө сунуштаган. Ал келишимдин негизинде транспорт министрлигине Lexus 570 маркасындагы автомобиль берилген. Ал автомобиль транспорт жана коммуникация министрлиги ошо жолдорду салуу, ушундай бир перевалдарга чыгуу убагында атайын ушундай высокой проходимость деп коет орусча, ошондой машинаны колдонуп жүргөн. Жолдор салынып атат, түштүк түндүк жолу, башка региондордогу жанагы тоолуу райондорго баруу, ошондой эле өзгөчө кырдаалдар болгон убакта, камнепад жол болсо, лавина болгон убакта да ошо машина колдонуп жүргөн. Кече күнү ошо автомашина убактылуу берилген деп айтылган ошо протоколдо. Ошонун негизинде ал машина өзүнүн хозяинына China Road компаниясына кайта берилди. Жаңылыктарды улантабыз. 11 октябрдан баштап 14-үнө чейин Өзбекстанда Европадагы коопсуздук жана кызматташтык боюнча уюмунун байкоочулары өлкөдөгү саясий жагдайга көзөмөл салышат. Чыгарылган чечимдер 4 декабрда өтө турган президенттик шайлоого карата мониторинг жүргүзүүдө айтылат. Бул арада Өзбекстандын президентинин милдетин аткаруучу Шавкат Мирзиёевди эксперттер мамлекет башчысы болушу мүмкүн делген эң күчтүү талапкерлер деп атап, буга анын башкаруучулук тажрыйбасынын көптүгү Орусия жана Борбор Азия өлкөлөрү менен кенен байланыштары негиз деп эсептешүүдө. Президент Ислам Каримов дүйнөдөн кайткан соң Өзбекстан жаңы президентин шайлоого даярданууда. Өзбекстандын шайлоо кеңеши шайлоону 4 декабрда өткөрүүгө чечим чыгарды. Чечимге ылайык саясий партиялар 30 сентябрдан 20 октябрга чейин талапкерлерин көрсөтөт.
Эми дүйнө кабарларынан Франция президенти Франсуа Олланд Орусия Сириядагы операциялар үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылышы керек деп эсептейт. Мындай оюн ал Франциядагы жергиликтүү телеканалга берген интервьюсунда билдирди. Эске салсак, Орусиянын Сириядагы аскердик турумдарын бекемдөө аракети Алеппо шаарындагы бомбалоолор күчөп, батыш өлкөлөрүнүн кескин сындары айтылган мезгилде туш келди. Британиянын тышкы иштер министри Майкл Феллон орус тарап Сириядагы мурдагынан агрессивдүү согушту жүргүзүп жатканын, Орусия батыш менен өнөктөш болуунун ордуна атаандаш болуун чечкенин билдирди. Орусия жана АКШнын ортомчулугу менен кабыл алынган Сирияда ок атышпоо келишими сентябрь айында бузулгандан кийин Алеппо шаарында бомбалоолор күчөдү. Андан бери көтөрүшчүлөр байырлаган Алеппода жүздөгөн жөн жай тургундар чабуулдардан мерт болгону кабарланууда. Батыш Сириянын режимин колдоп жатат деп Орусиянын айыптаса, Орусия тарап дооматтарды четке кагып келет. Ободон алыстабай туруңуздар, кызыктуу жаңылыктар али алдыда. Жогорку кеңештин демөөрчүлөр тарабынан жаңы креслого ээ болушу кызуу талкуу жаратты. Аталган креслолорду ким белек кылды? Жогорку кеңеш дагы кандай белектерди алган? Суроолорго жооп издеп көрдүк. Алмазбек Атамбаев мамлекеттик ишмер Исхак Разаковду кыргыз эл баатыры наамы менен сыйлады. Ошондой эле бүгүн Кожомкул атындагы спорт сарайында Бразилияда өткөн Олимпиада жана Паралимпиада оюндарына катышкан спортчулар сыйланышты. Жыл башынан бери Кыргызстандын ички дүң өндүрүмү 2%га жогорулап, жалпы сумманы 310 миллиард сомун түзөт. Мындай маалымат Улуттук статистика комитети жүргүзүлгөн иликтөөнүн жыйынтыктары менен атайын маалымат жыйынында тааныштырды. Мындан тышкары күнүмдүк турмушта колдонулуучу ун, сүт азыктарына карата баалар арзандап, 10%га төмөндөгөн. Өтө чоң процент болбогондон кийин бул анча сезиле бербейт да. А болгону 0,2%, 3,3%, ондук арзандап атканды өзүңүз сезип аткан болушуңар керек. Алып келинип аткан товарлардын негизги тамак аштарга арзандаганы көрүнүп турат. Белгилей кетсек, Ош облусу орто жана кичүү өндүрүштүк ишканалар боюнча алдыда турат. Башка аймактарга салыштырмалуу түштүк жергесинде 70 миңден ашуун ишканалар катталган. Ошондой эле Кыргызстандагы орточо айлык акы 9,5 миңден ашса, тоолуу нарын жергесинин климатына байланыштуу ал жакта орточо айлык 13 миңдин тегерегинде. Өткөн аптада жогорку кеңештин депутаттары үчүн жаңы креслолор сатып алынганы белгилүү болду. Аталган креслода депутаттар 2 айдан бери отурушат. Жогорку кеңештин демөөрчүлөр тарабынан жаңы креслолорго ээ болушу кызуу талкуу жаратты. Мындай белекти ким тартуулады? Жогорку кеңеш да кандай белектерди алган? Ушул суроолорго жооп издеп көрдүк. Демократия жана жарандык коом үчүн мурда коалициянын мурда жетекчиси Динара Ушрахунова менен кепти улантабыз. Динара айым, саламатсызбы? Парламенттин аппарат жетекчиси Абдыманап Кутушев депутаттар үчүн алынган жаңы креслонун кайсы демөөрчүлөр сатып алганын ачыктагысы келбей эле. Парламенттин ишмердүүлүгүнө келгенден ушундай маалыматтарды сыр бойдон калуусу негизи туурабы? Менин оюмча деле эмес, регламент боюнча бул туура эмес. Анткени парламент бул шайланган орган. Шайланган орган катары бул деген ачык иштеши керек. Ар бир ишин чечим кабыл алуулардын баары, процесстердин баары тең ачык болуш керек. Ошонун ичинде эле каражат маселеси дагы ачык болуш керек. Анткени бул эң парламентке ишенимдүүнү же азайтканы, же көбөйткөнүн, же жогорулатканын көргөзүп турат. Бул жерде жанагы креслону алганда, булар деген эң башында ошол иштеп баштаганда ошол кресло алабыз дегенде абдан бир чоң резонанс болгон коомчулукта. Ошондуктан булар деген кайра унчукпай калган. Эми азыр сатып алышыптыр, бирок ошол бир донор деп айтып атат, донордун эмнеге чыгарбаганы бул таң калыштуу. Анткени бул каражат суроолор болгондон кийин булар деген сөзсүз ким, качан, кайсы суммага ошол креслолорду сатып бергени ачык маалымат катары бериш керек. Динара айым, парламент деген орган бул саясий орган болуп саналарын билебиз. Кандай дейсиз, мамлекеттин маанилүү чечимдерин кабыл алган орган ушундай белек алганга деги укугу барбы? Демөөрчүлөр тарабынан сатып алынган учурда деле. Демөөрчүлөр алганда дагы бул негизи эми парламент бул баягы инвалид эмес, ооругана эмес. Ошондуктан бул жерде демөөрчүлүк деген дал келбейт, туура эмес болот. Анткени кайрадан бул парламент бул саясий институт, чынында эле саясий чечимдерди кабыл алып аткан орган катары булар деген кайсы жерден кандай каражаттар келип атканы, эмне үчүн келип атканы бул деген
ачык айкын болуш керек. Анткени бул жерде багыл кызыкчылыктын конфликти болуп атат. Эгерде буларга бирөө сырдуу жол менен каражаттарды бөлүп атса, балким анан кийин булар ошол демөөрчүлөргө бир күнү мыйзам кабыл атканда же чечим кабыл атканда ошолорго көбүрөөк багыл баш ийгенде же көбүрөөк ошолорго бир преференция льгота бергенге ошондой жол ачылып атат да. Ошондуктан бул жерде кайрадан демөөрчүлөр деген ачык болуш керек. Кайсыл демөөрчү эмне үчүн ушул парламентке ошондой жардам берейин дегени, анан ошол канча акчага кантип ошол креслолорду алып бергени бул деген кайрадан ачык болуш керек. Эмнеге? Анткени кайрадан эгерде булар деген сыр ошол маалыматты ачыктабай жабылып турса, анда бул көп бир шектерди шайлоочуларга туудурат. Сиздин оюңузча сырдуу демөөрчү ким болушу мүмкүн? Эми бул биринчиден азыр ушул сырдуу маалымат болуп аткан үчүн коомчулукта уже ар кандай варианттар чыгып атат. Биринчиси булар бюджеттен эле алды, бирок ошол коомчулуктун наразычылыгын келтирбей, булар ошону деген ачкысы келбей атат ошол маалыматты деп айтып атат. Экинчиден булар деген өзүлөр Европаны, Западтардын каржыланган НПОлорду көп критикалайт, бирок өзүлөр ошол жерден алып аткан үчүн азыр деген ошого деген багыл айткысы келбей атат деген экинчи вариант. Үчүнчү вариант бул деген жанагы намазкананы каржылаган Арабстандан ар кандай бир религиозный уюмдар бар экен, ошолор буларды каржылап атат. А негизи бизде деген Кыргызстан бул светский өлкө катары, булар деген религиозный эмелерден деген эч кандай каражаттарды албашы керек. Негизи жогорку кеңештин чарбачылык иштерине ким көзөмөл жүргүзүшү керек? Анан дагы мындай маалыматта коомчулук кандай реакция жасоосу керек? Негизи коомчулук азыр деген талапты коюш керек. Булар деген демөөрчүнүн атын ошол канча каражат кетти ошол кресло алганга, негизи бар беле ошондой абдан керектүү нерсе беле ошол креслолор деген ошондой маалыматты деген ачык айтканга ошондой талапты коюш керек. Экинчиден парламенттин ишин ошол жерде болуп аткан чечимдер, процедураларын көзөмөлдөгөн бул деген шайлоочулар. Анткени бул депутаттарды шайлоочулар шайлаган, ошондуктан шайлоочулар абдан кызыгып ар бир парламентте болуп аткан жумуштарга деген көбүрөөк көңүл буруп, ошо көбүрөөк суроо берип дагы талаптарды да коюш керек. Рахмат сизге. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын мурдагы жетекчиси Динара Ушрахунова менен болгон маекти көрдүңүздөр. Президент Алмазбек Атамбаев мамлекеттик ишмер Исхак Разаковду көзөткөндөн кийин кыргыз эл баатыры наамы менен сыйлады. Аталган орденди мамлекет башчы Исхак Разаковдун кызы Эльмирага тапшырды. Разаков 1910-жылы 25 ноябрда Лелек районунун Коросон кыштагында жарык дүйнөгө келген. Ал Кыргызстанда 1945-61 жылдары жогорку мамлекеттик кызматтарды аркалаган. Разаков 1979-жылы Москва шаарында каза тапкан. Мурдагы президент Аскар Акаевдин демилгеси менен анын сөөгү кийин Кыргызстанга алынып келинип, аларча мамлекеттик көрүстөнүнө коюлган. Ошондой эле бүгүн Кожомкул атындагы спорт сарайында Бразилияда өткөн Олимпиада жана Паралимпиада оюндарына катышкан спортчулар сыйланышты. Өкмөттүн атайын буйругуна ылайык 5 спортчу жана алардын 9 машыктыруучуларына акчалай сертификаттар тапшырылды. Белгилей кетсек, Кыргызстандын намысын коргогон спортчулар үчүн мамлекеттик бюджеттен 7 миллионго жакын каражат бөлүнгөн. Кошумчалап кетсем, спорттун ар түрү боюнча 5-орунга ээ болгон Арсен Эралиев, Эсенкалиев, Айсулу Тыныбекова 1 миллион сомдон алышты. 6-орунга багындырылган Паралимпиада оюндарынын катышуучусу Жырган Орсонбаев 900 000 сомдук акчалай сыйлык алды. Ал эми дзюдочу Юрий Краковецкийге 800 000 сом каралган. Быйыл 1 февралда өкмөттүн атайын чечими чыккан. Биздин ошол жакшы жетишкендикке жеткен спортсмендерге финансылык жардам берүү жөнүндө. Бул сертификаттын негизинде, өкмөттүн чечиминин аткарышынын негизинде бул жуманын ичинде мамлекеттик агенттен булар ушуну каражатты расмий түрдө алышат. Биз Олимпиада оюндарынан келгенден кийин кыргыз элинин, кыргызстандыктардын мамилелери өзгөрүлгөн жок. Кайтадан мага күч кубат берип атат, ишеним берип атат. Кайтадан эле 2 малга машыгууга өтүп, даярданып, ошол жакка даярданып барабыз.
Күндүн башка окуяларын кесиптештерим жана мен Айзика Атамбекова баяндадык. Ал эми калган кабарларды 11 чекит KG сайтынан угуп турууну сунуштайм. Кайрадан амандыкта көрүшөлү.